Анықталған 58 оорулардын абалдары туруктуу деп айтсак болот. Буга чейинки анықталгандардын 6-су жандандыруу реанимация бөлүмүндө абалдары жакшыргандыгына байланыштуу жөнөкөй палаталарга которулду. Жалал Абад областында бир оорулуу жандандыруу реанимация бөлүмүндө кармалууда. Белгилеп айта кетүүчү нерсе, жандандыруу бөлүмүндө түшкөндөрдүн эч кимиси өпкөнү жасалма дем алдыруу абалына түшкөн эмес. Республиканын бардык аймагында мобилдик дарыгерлер бригадалары иштеп жатат. Мобилдүү топторго үй карантинге алынган жарандарга медициналык кароо жүргүзүлөт. Кандайдыр бир оорунун белгилери пайда болсо, мисалы үчүн жөтөл, же болбосо дене табынын температурасы көтөрүлсө, ошол мобилдик бригада үй карантининдеги жарандардын үйүнө барып, госпитализациялоо же болбосо лабораториялык изилдөө өткөзүү иш-аракеттерин жүргүзөт. Эгер карантинде жаткан жарандардын суроолору болсо, консультация алгысы келсе, алар 118 жана 112 кыска номерлерине акысыз өз дарыгерлеринин маалымат алса болот.